Жаныбек Калканович, Улан Сыргаболотович, Бишкек шаарындагы бул мал союлчу жайлар боюнча мен маселени айткым келип турат да. Бүгүнкү күндө акыбалдар аябай жакшы эмес да. Ушуларды сыртка чыгаруу жагын кандай деп ойлойсуздар? Шаардын сыртына көчүрүү боюнча. Билесиздер да, Баят базары, пригородный, Жантай базары деген. Аз барып көрсөңүздөр акыбалы жакшы эмес да. Бул борбор шаарыбызда. Эгерде бир жугуштуу оору чыгып кала турган болсо, ал жерди жапканга, ал тегерек 1 километр радиусту жапканга туура келип калат да. Ошол боюнча ойлоруңуз кандай? Алтынбек, сиз дагы жакшы бир көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Бул боюнча ошо департамент ветеринарный служба иштерди, консультационный иштерди жүргүзүп атат. Азыр Улукбек Сыргаболотович сизге айтып берет. Рахмат, Айбек Алтынбекович. Туура айтасыз, бул Бишкек шаарында жана мал союучу жайлардын акыбалдары боюнча көтөрүп атасыз. Бул боюнча биз жергиликтүү бийлик менен ар дайым иштерди жүргүзүп келатабыз. Жана ошол район жана борборлордон сыртка чыгаруу боюнча биз Бишкек шаары мэриясы менен да бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Алар жерлерди аныктап берип атышат. Биз бүгүнкү күндө буларды жаап койгон шартта өзүңүздөр билесиздер, баягы үйдөн сойгон башталат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ветеринарларды коюп күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз ал жерлерде. Пока биз жана талапка жооп берген мал союучу жайлардын баардыгын салдырып бүтүп, ишке бергенге чейин буларды минимальный нормага алып келип ошо менен иштетип атабыз көзөмөлдө. Улан Сыргаболотович, жалпы жасап аткан жумуштарыңыздар жакшы да? Жакшы, жалпы Кыргызстан боюнча. Бирок ушу шаар боюнча жакшы көңүл буруп коюу зарыл болуп турат бүгүнкү күндө. Бир эле ветеринарлардын эмес, урматтуу Жаныбек Калканович, сиздер дагы жардам беришиңиздер керек. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, сиз дагы Алмазбек Акымжанович. Бул көйгөйлүү маселени Улан Сыргаболотович, бир эле сиздердин эле эмес, бул жергиликтүү бийлик дагы, мэриянын дагы, ошондой эле министрликтин дагы. Алмаз Акымжанович, сиздер тарабынан дагы ушул көйгөйлүү маселени Акылбек Сөнбекович дагы жардам берсе, ушул шаарыбыздын ичиндеги мал союлчу жайларды ушул шаардын сыртына көчүрүү, тез аранын ичинде көчүрүүнү пландаштырып, карашып, тезирээк ишке ашырышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө акыбалдар аябай начар, жакшы эмес. Сырттан келген меймандар, аяк-бияктагылар көрүп калып атат. Ал биз үчүн мындай жакшы сөз, жакшы алкыш сөз алып келбейт деп ойлойм да. Ошон үчүн Кудай буйрса күтөбүз, жакын арада болуп калат, ишке ашат деген ойдобуз. Ошон үчүн иштериңиздерге ийгилик каалайм. Колдойбуз мыйзамды.